Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 13 декабрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 7 сотук болгон ушул сатылуучу 5 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Баасы $55,000 бааланды. Өтө арзан ба. $55,000 кеми бар. Караңыздар. Мына 4 тарабы тосулган, 3 тарабында кошуналары жашайт, бир тарабы көчө тарапта карайт. Кызыл китептүү, ал жана кыжалат болбоңуздар. Госрегистрден өткөрүп аласыздар. $55,000 кеми бар. Башында айт дейсиздер, мына айттым туугандар. Айттым. Сиздер дагы лайктан басып коюңуздар. Колдоо иретиндечи. Эми жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар бул Машина базар тарапта жайгашкан Татар айылында турам. Машина базарга келесиздер. Машина базардан өтсөңүздөр Кеңеш айылы. Кеңештен өтсөңүздөр сол тарапта күмбөз бар. Күмбөздөн өтүп эле сиздер солго бурулуп, түз жүрүп келсеңиздер, Төлөйкөн айылы. Төлөйкөндөн өтсөңүздөр мына Татар айылы болуп калат. Татар айылынан дальше нар жака кетсеңиздер, ал жагы Жапалак болуп калат. Жапалак тарапка чыгып кетесиздер да. Менимче түшүнүңүздөр, Татар айылына кирип келе бересиздер. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Ошо мен көрсөткөн дайректер боюнча түз жүрүп келе бересиздер. Асфальт көчө, мыняк тротуарлар жасалган. Ориентирди мына Татар айылынын мечитине алсаңыздар болот. Ошо мечиттен өтүп эле сиздер солго бурулуп, мына Байтемирова көчөсүнө кирип, мына сол тараптагы, мына жактагы 3-үйгө барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз сиздерди күтүп атат. Бул жакка дальше кетсеңиздер, Жапалак тарапка чыгып барасыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келдим. Оңой эле. Азыр мына машина өтүп кетти. Мына жер ошо асфальт көчө. Асфальт көчөдөн мына мен айткан көчөгө кирип эле 100 метр бассаңыздар, ошо чоң жолдон эсептегенде мына ол 3-үчү үй сатка чыгып аткан учуру, 23-чү дайрек. Дальше кетсеңиздер, ал жакта дагы ошо үйлөрдүн саны көп эле экен. Мына чоң негизги көчөдөн дагы кыйла эле ичкерге киресиздер. 3-үчү үйдө. Так, бул жак азыр кошумча воротасы, главный ворота мына жакта. 4 тарабы тосулган, ограждение болгон. Жери 7 сотых. Суу бар, таза суу. Свет бар. Прожекторлор коюлган. Бардыгы сонун. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Жүрүңүздөр, үйгө кирип сиздерге кенен информация берейин. Туугандар, үйгө дагы кирип келдим. Мына жак мен айткан главный ворота. Бул жак жанагы запасной ворота. Жери 7 сотук. Элестетиңиздер. Өтө кенен да сонун. 4 сотукта, 5 сотукта бизге окшогон жашагандар билет. Мындай жери кенен үй көздөн учат да, мындай кандайчы. Эми жери кенен болсо сонун болот. 4 тарабы мына ушундай заборлор менен тосулган. 3 тарабында тең кошуналары жашайт. Бир тарабы көчө тарапта карайт. Так, мына үйдүн алды шагыл болгон, шагыл ташталыптыр. Мына жакта 5 комнатадан турган үйү. Азыр кирип көргөзүп берем. Кошумча курулуштарына келе турган болсок, мына жакта ошо отун канасы бар экен, нар жагында ажат канасы бар. Болду. Пустой калганы. Кийин каалагандай кылып отуруп таша аласыздар өзүңүздөр делечи. Кандай кылайлы эми туугандар? Жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп үйгө кирип баштайын. Негизи эми үйдүн ичин көргөзбөй эле койсом болот, бирок жакшы көргөзүп түшүндүрүп берип коеюн сиздерге. Үйдүн ички түзүлүштөрү кызык болот да, кандай экенин деп. Бисмилла деп күчөдөн киребиз. Эми үй бир аз эскирээк, мурун салынып калган үйлөрдүн бири. Кийин акча болгончо ушул үйдү ремонт кылып жашап турсаңыздар деле болот. Кийин бузуп салып туруп, зыңк этип сонун үй салып алсаңыздар болот. Эми ал жагы чөнтөгүңүздөргө көз каранды. Бул менимче кухня окшойт. Көрдүңүздөрбү, печкалар менен. Полу жыгач экен. Эми илгери ошо полу жыгач болуп салынган бардыгы эле. Мына илгерки үйлөрдүн жыты дагы башкача да, мындай кирсеңчи. Мындай сонун да, кыскасыча аба кирип турат, пластик айнек жок, мындай сонун да. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Билишимче ошо 2, 3, 4, 5 комната экен, туура эле айтыпмын. Жалган айтып калбапмынбы деп өзүм дагы бир эсептеп атам. 5 комната экен. Эми ушундай таш эле көргөзө берейин. Жакшы. Мына жак легендарный эски үйлөрдө жашагандар билет. Веранда болот туугандар. Кирип эле ушул жакта телевизор көрүп чай ичет да адамдарчы.
Сонда мындай үйдө жашаган деле өзүнчө бир бакыт да. Мына көрдүңүздөрбү? Кенен ушундай пустой сонун местолар бар экен. Лайктан басыңыздар, тууган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Бул жакта деле бош орундуктар бар. Көрдүңүздөрбү? Эми баасына келе турган болсок, жакшыбы? $55,000. Өтө арзан ба туугандар? $55,000. Азыр $55,000 эски Дондон дагы 2 комната квартираларды бербей калды. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Даяр үй болот атпайбы? Жакшы, сонун.